Эс алуу мезгили кызуу өтүп жатат. Бул учурда чет өлкөдөн келген туристтер жана кыргызстандыктар Кыргызстандын бермети болгон Ысык көлгө агылай салууда. Күнгө кактанып, сууга чумпуй эс алуучулар үчүн Ысык көлдөгү мейманканалардын баалары жана жол кире былтырга салыштырмалуу канча сомго кымбаттады? Айырма канча? Биз бааларды салыштырып көрүүгө аракет кылабыз. Бишкектен балыкчыга жетүү үчүн маршруттук таксилердин баалары да былтыркы жылга салыштырмалуу өскөн. Мисалга алсак, былтыркы жылы Бишкектен балыкчыга такси менен бир адам 300-400 сомго чейин жете алса, эми азыркы учурда бул баа 600 сомго чейин өскөн. Кичи автобус менен былтыркы жылы 250 сомдон барган болсоңуз, бул жылы 500 сомдон барасыз. Негизи Ысык көлдө эс алуунун баасы сиздин каалооңузга жана чөнтөгүңүзгө жараша болот. Мисалы, тамак ашы жок турак жайды күнүнө 600 сомдон 800 сомго чейин алса болот. Булар көбүнчө жеке сектордогу стандарттык бөлмөлөр. Ошол эле учурда бул жылкы эс алууда Радуга, Аврора, Карвен сыяктуу кымбат VIP мейманканалар бар. Аларда баалар күнүнө бир адамга орточо 5000 сомдон 15000 сомго чейин жетет. Ушул эле суммага тамак ашы да кирет. Албетте, бул мейманканалардын баалары шарттарына ылайык келет. Радуга мейманканасынын быйылкы жылга карата 2 кишилик бөлмөнүн баасын карап көрсөк, бул мейманканада 2 кишилик стандарт бөлмө 12000 сомго чейин жетет. Былтыркы жылы ушундай эле шартта 13000 сомдон болгон. Эми Аврора мейманканасын карап көрөлү. Ошол эле бир бөлмө азыркы тапта 7000 сомдон ашуун. Бул сумма былтыркы жылы 7600 сомдон болгон. Бирок тамак ашы өзүнчө. Кызыгы бул сумма 500 сомго арзан. Ал эми Карвен мейманканасында кандай өзгөрүүлөр болгонун карап көрөлү. Бул жайда бир бөлмөлүү жатакананы бир күнгө ижарага алышыңыз үчүн чөнтөгүңүздө 7500 сомдон 9950 сомго чейин болушу керек. Бул сумма былтыркы жылы эрте мененки тамагы менен 6000-6500 түзгөн. Бул баалар бир гана аталган мейманканаларда эмес, башка дагы мейманканаларда ушундай өзгөрүлүп турат. Мейманканалардан сырткары тамак аш, кемеге түшүү, суусундуктарга болгон бааларда былтыркы жылга салыштырмалуу бир аз өзгөчөлүк бар. Бул баалар эс алуу мезгилинде бир калыпта сакталып турат. Туристтердин бир гана Ысык көлдө эмес, Кыргызстандын булуң бурчуна келип эс алышы үчүн жакшы шарттар түзүлүүдө.